6 миллиондон көчөт отургузууну пландап жатат. 12 мартта Аларча мамлекеттик жаратылыш багынын аймагында көчөт отургузуу иш-чарасы өткөн. Ага эл аралык уюмдардын, элчиликтердин жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышкан. Президент Садыр Жапаров Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүн баштап жатып, жыл сайын Кыргызстанда 5-6 миллиондон ашык көчөттөр отургузуларын жана башкалар биздин өлкөдөн үлгү алса болорун айткан. Ошо 12 марттан баштап кете апрелдин аягына чейин баягы өзүнүн сезону болот да, отурса турган ошо күнгө чейинки жана айтып кеткен ошо 5000 тегеретесинде бактарактар отургузулду. Бул акцияга абдан шаарыбыздын тургундары ушундай бир жакшы көз караш менен катышты. Буюрса азыркы күнгө чейин бизде ушу Жашыл Мурасты колдоп отургузабыз деп бүгүнкү күнгө чейинки телефон чалуулар болуп атат. Тилекке каршы азыр посадочный материал жана отурса турган материал жок болгондугу байланыштуу токтоп турат. Ноябрдын башында бул акция дагы башталат. Бүткүл өлкө аймагында көчөт отургузган улуттук өнөктүктү өткөргөндөн кийин Кыргызстан эл аралык ири өндүрүүчүлөрдүн башын бириктирген Көмүртек фондунун көңүлүн бурган. Бул фондко атмосферага зыяндуу заттарды бөлүп чыгарып, анын компенсациясын акчалай түрдө төлөп, экологияны жакшыртуу иштерин каржылаган дүйнө жүзүндөгү ири өндүрүүчүлөр мүчө. Бул уюмдун өкүлдөрү Кыргызстанда өткөн масштабдуу иш-чараларды көргөндөн кийин кызматташууга кызыктар экендигин айтып, инвестиция салуу ниетин билдиришкен. Мисалы, АКШда, Улуу Британияда, Францияда бош жер калбай калыптыр. Ошондуктан ошол чоң эл аралык компаниялар бизге окшогон өнүгүп аткан өлкөлөргө келип, биз силердин жериңерге бактарактарды өзүбүздүн эсебибизден отургузалы, силерге акча төлөйлү, бирок ошо сертификатты силер бизге берсеңер, биз өзүбүздүн өлкөбүзгө барып, ошол жактан салыбызды төмөндөтүп алат элек деп кайрылып атышат. Жашыл Мурас дегенде Кыргызстан экинчи бир жагынан жашыл экономиканын киреше бере турган багыттарына маани берип, өнүктүрүп кетсе болот. Тактап айтканда, айыл жериндеги элдин кирешесин арттырып, байыта турган долбоорлорду ишке ашырып, мөмө жемиш бактарын көбөйтүшү керек. Ушул Жашыл Мурас компаниясы бул жалаң гана табигый экологиялык жумуш эмес. Мунун артында бир чоң экономикалык тармак турат. Ал экономикалык тармак Кыргызстанда эми гана өнүгүп келатат. Бул биринчиден багбанчылык, себеби ошол отургузулган бактарактар, мөмөлүү бактарактар ал киреше алып келет. Ошо мөмөлөрдү биз экспортко чыгарып, ошон багбанчылыкты өнүктүрсөк, чоң пайдасын көрөбүз. Жакшы ишке жанаш дегенде өлкөнүн экологиясын жакшыртууга багытталган Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнө ар бир кыргызстандык салымын кошсо болот. Ал үчүн ар бир жаран жыл сайын үй бүлөсүнүн же жеке өзүнүн атынан каражат бөлүп, көчөт сатып алып отургузушу керек. Тариел Чуңгулов, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.